Үчүнчү тема. Тамактарды даярдоо технологиясы. Мектеп окуучуларын даамдуу жана пайдалуу тамактар менен камсыз кылуу үчүн даярдоо технологиясын так сактоо зарыл. Биринчи бөлүктө тамактарды даярдоонун технологиялык карталары. Алар эмне үчүн керек жана аларда кандай маалымат болуш керек экендиги жөнүндө кеп салабыз. Экинчи бөлүктө азыктарды иштетүү, кантип туура тазаланары, жуулары жана тоңу эритээлери жөнүндө кеп кылабыз. Андан кийин тамактарды даярдоо технологиясына өтөбүз. Кесип тууроо эрежелер жана формалары, негизги азык-түлүктөрдү жылуулук менен иштетүү жолдору жөнүндө айтып беребиз. Андан тышкары суюк тамактарды, уй жана куш этинен жасалган экинчи тамактарды, ашкактардан, буурчактардан, макарон азыктарынан жана жашылчалардан жасалган тамактарды, салаттарды, суусундуктарды жана ун азыктарын даярдоо технологияларын карап чыгабыз. Анда эмесе тамак даярдоонун технологиялык картасынан баштайлы. Бул тамак даярдоо процессин толугу менен сүрөттөгөн ашпозчунун негизги документи. Технологиялык картада азыктардын салмагынын эсеби жана тамак даярдоо технологиясынын баяндамасы берилет. Бул маалымат керектүү азыктардын санын жана тамак даярдоо убактысын туура аныктоого жардам берет. Ошондуктан даярдалган тамактар даамдуу гана эмес, пайдалуу дагы болуп, көп витаминдер жана минералдык заттар сакталат. Технологиялык карта төмөнкү бөлүмдөрдөн турат. Тамактын рецептурасы, химиялык курамы, тамак даярдоо технологиясы, сатуу мөөнөтү, даяр тамактын сапатына карата талаптар. Тамактын рецептурасы бөлүмүндө анын курамына кирген азыктар, алардын 1 же 100 порция тамак даярдоо үчүн керектүү саны. Брутто тилкесинде алгачкы механикалык иштетүүдөн өтпөгөн, тоңу эритилбеген жана жуулбаган чийки азыктын салмагы көрсөтүлөт. Нетто тилкесинде азыктын алгачкы иштетүүдөн өткөндөн кийинки салмагы көрсөтүлөт. Тамак даярдоо үчүн керектүү чийки азыктардын санын эсептөөдө, аларды иштетүү учурунда салмагы азаярын эстен чыгарбаш керек. Мисалы, жашылчалардын кабыгы арчылат, тоңдурулган уйдун же тооктун эти эритилип, уйдун эти майдан жана чарымдан, тооктун эти терисинен жана жүндүн калдыгынан тазаланат. Ар бир рецептуранын астында иштетүүнүн бардык баскычтарынан өткөн, толугу менен даяр азыктын же тамактын салмагы, чыгыштагы салмагы, бир порциясынын салмагы берилет. Тамактын химиялык курамы бөлүмүндө ар бир тамактын азыктык баалуулугу жөнүндө маалымат берилет. Бул жерде даяр тамактын курамындагы азыктык заттардын, тагыраак айтканда белоктордун, майлардын, углеводдордун, витаминдердин жана минералдардын көлөмү көрсөтүлөт. Ошону менен бирге тамактын бир порциясынын же жегенге жарактуу бөлүгүнүн 100 граммынын энергетикалык баалуулугу берилет. Бул маалымат мектеп ашканасынын менюсун түзүүдө колдонулат. Меню мектеп окуучусун бардык керектүү заттар менен камсыз кылуусу тийиш. Технологиялык картадагы тамактын химиялык курамы тууралуу маалымат мектеп ашканасынын болжолдуу менюсуна көчүрүлөт. Даярдоо технологиясы бөлүмүндө технологиялык процесстин бардык баскычтары берилет. Аларды так сактоо тамактардын жогорку сапатын жана пайдалуу заттардын максималдуу сакталуусун камсыз кылат. Жумуштун алдында ашпозчу технологиялык картаны окуп, технологиянын бардык баскычтарын түшүнүп, алардын ыраттуулугун сактоо менен тамак жасаганга киришиши зарыл. Бул бөлүм төмөнкү маалыматтарды камтыйт. Чийки азыктарды даярдоо, тазалоо, арчуу, тоңун эритүү, жуу, азыктарды кулинардык иштетүү, жашылчаларды жана башка ингредиенттерди туурап кесүү жана туура бышыруу жолдору. Жылуулук менен иштетүү, тамакты бышыруу жолдору. Башкача айтканда, сууда кактап же демдеп бышыруу. Мындан тышкары бул бөлүмдө тамак бышыруу үчүн кандай жабдуу жана инвентарь колдонулары жана кандай температурада, канча убакытта бышырылары көрсөтүлөт. Технологиялык картада белгиленген баскычтардын ыраттуулугун же тамак даярдоонун режимдерин бузуу даяр тамактын бузулуусуна жана чийки азыктардын жөнсүз сарпталуусуна алып келет. Тамактын таратуу температурасы бөлүмүндө баланын столуна келгенде тамактын температурасы кандай болушу керектиги тууралуу маалымат берилет. Таратылган тамактын температурасы баланын мектеп тамагын кабыл алуусуна таасирин тийгизет. Мен ишенем,
Музак тамакка караганда орто ысык тамакты бала жактырып ичет деген ой менен макул болосуздар. Тамактын таратуу температурасына карата так талаптар коюлат. Ысык тамактардын, суюк тамактардын, соустардын, суусундуктардын температурасы плюс 75 градус Цельсийден төмөн эмес болушу кажет. Экинчи тамактар плюс 65 градустан төмөн эмес. Салаттар жана муздак суусундуктар плюс 14 градус Цельсийден жогору эмес. Мектепте тамактануунун коопсуздугун камсыздоо үчүн сатуу мөөнөттөрүн так сактоо зарыл. Ар бир тамактын түрүнө тиешелүү мындай маалымат сатуу мөөнөтү бөлүмүндө берилет. Даяр тамактын сапатына карата талаптар бөлүмүндөгү маалыматтар ашпозчуга даяр тамактар коюлган талаптарга жооп бере тургандыгын текшерүүдө жардам берет. Тамак даярдоонун аягына чыгарда ашпозчу бардык ингредиенттер толугу менен даяр экендигин, эзилип кетпегендигин жана кесилген формаларын сактап калгандыгын текшерүүсү тийиш. Тамактын даамын текшерүү абдан маанилүү. Тузу өтө көп болбошу, күйүп калбашы жана ошол эле учурда курамына кирген азыктарга шайкеш болуусу тийиш. Ал эми суюк тамактардын суюгу менен коюусу бирдей болуусу тийиш. Башкача айтканда, өтө коюу же өтө суюк болбошу зарыл. Келгиле, жыйынтыктап көрөлү. Технологиялык карта бул ашпозчуга даамдуу, пайдалуу жана коопсуз тамактарды даярдоодо жардам берген мектеп ашканасынын маанилүү өндүрүштүк документи. Ашпозчу технологиялык картада келтирилген бардык рекомендацияларды так аткарса, чийки азыктардын көлөмүн туура аныктаса, балдар натыйжада туура өсүп өнүгүү үчүн керектүү бардык азыктык заттары, витаминдери жана минералдары бар тамак аш менен камсыздалышат. Ушуну эсиңизден чыгарбооңуздарды өтүнөм. Ал эми азыр болсо чийки заттарды алгачкы иштетүү жөнүндө кеп салалы. Чийки жана даяр азыктар өз-өзүнчө иштетиле тургандыгын эсиңизден чыгарбаңыздар. Чийки жана даяр азыктарды бир бөлмөдө бирок ар башка столдордо иштетсе болот. Азыктарды алгачкы иштетүү, аларды даярдоо боюнча төмөнкү иш аракеттерден турат. Тоңдурулган азыктарды эритүү, кир жана жиренге жараксыз жерлерди алып салуу, азыктык баалуулугу төмөн жерлерди алып салуу, кесип, форма берүү, мисалы котлета жасаганда. У этин алгачкы иштетүү дат баспаган темирден жасалган атайын столдордо жүргүзүлүп, төмөнкүлөрдү камтыйт. Тоңун эритүү, суу менен жуу, бузуу жана тазалоо. Тоңдурулган эт 2 жол менен эритилет. Биринчи жолу музаткычта 0 градустан плюс 8 градуска чейинки температурада сактап жай эритүү. Бул жол менен эт табигый шарттарда эритилет жана көбүрөөк азыктык заттар сакталат. Экинчи жолу этти столдордо 20-25 градус температурада ылдам эритүү. Бул ыкма эт дароо керек болуп калган учурларда же жай эритүү шарттары жок болсо колдонулат. Этти кайра тоңдурууга кескин түрдө тыюу салынат. Санитардык нормалар боюнча этти сууда эритүүгө тыюу салынат. Уйдун этин жуугандан кийин тамак жасоонун алдында чел кабыгынан, чарымдарынан жана майынан ажыратылат. Куш эти мектеп ашканасына адатта ичек карыны алынып, жүнү тазаланып, музатылган же тоңдурулган түрдө келет. Куштун бүтүн эти столдордо эритилет. Андан кийин аккан суунун алдында чайкалып, сууну сарыктырыш үчүн кесилген жагы менен ылдый каратылып коюлат. Чийки куш этин иштетүү үчүн өзүнчө столдор, эт бузуу жана өндүрүш инвентары бөлүнүүсү зарыл. Жылуулук менен иштетүүнүн алдында тооктун эти сөөктөрүнөн жана терисинен төмөнкү тартипте ажыратылат. Тооктун бүтүн эти столго чалкасынан коюлуп, курч бычак менен буттары, канаттары, төшү жана башка муундардан кесилип бузулат. Андан кийин ар бири терисинен жана сөөктөрдөн ажыратылат. Тооктун териси өтө майлуу болгондуктан жана жүндүн калдыктары болуу ыктымалдыгынан мектеп окуучулары үчүн тамак даярдоодо колдонулбайт. Балык абада же температурасы плюс 12 градус Цельсийден ашпаган муздак сууда эритилет. Суунун көлөмү балыктын 1 килограммына 2 литр болуусу тийиш. Минералдык заттарды жоготпош үчүн 1 литр сууга 7-10 грамм туз кошуу сунушталат. Балыктын сулпетин сууда эритүү сунушталбайт. Балык төмөнкүдөй даярдалат. Биринчи кабырчыктары тазаланат.
Андан кийин аркасындагы сүзгүчү эки жагынан узунунан кесилип алынат. Аналдык жана башка сүзгүчтөрү дагы кесилип алынат. Сулп эт териси менен чогуу порциялык бөлүктөргө кесилет. Андан кийин сулп эти башынан куйругуна карай узунунан, омурткаларынан ажыратылып кесилет. Куйрук жагындагы этинен омурткалары ажыратылат. Алынган тилимдерден кылкандары сүзгүчтөрүнүн ички жагы алынат. Ушинтип кылкандары жок териси менен сулп эт алынат. Мындай иштетүүнүн натыйжасында балыктын баштапкы салмагынан 48% жокко чыгат. Териси жана кылкандары жок таза сулп эт алуу үчүн балыктын териси сыйрылат. Куйругунан башына карай терисине жакын кесилет. Таза сулп эт алуунун натыйжасында салмагы 50-52% азаят. Таза сулп эт порциялык бөлүктөргө кесилет же котлета жасаганга колдонулат. Жашылчалар өзгөчө алгачкы иштетүүнү талап кылат. Алардын тышы адатта топурак, кум, микроорганизмдер жана абдан кири болот. Жашылчаларды алгачкы иштетүү төмөнкүлөрдү камтыйт. Сорттоо, жуу, тазалоо жана арчуу, кесүү жана тууроо. Жашылчалар тышындагы топурагы жана куму кетирилип, аккан сууда кол менен таза жуулат. Жуулгандан кийин жашылчалар арчылат. Жашылчалардын кабыгын ичке кесип, арчууга аракет кылуу зарыл. Анткени кабыгындагы витаминдерди сактап калууга мүмкүнчүлүк берет. Арчылгандан кийин жашылчалар чакан партия менен кайрадан аккан сууда жуулат. Чийки колдонула турган жашылчалар: чамгыр, сабиз, бадыраң, пияз, помидор өзгөчө кылдаттык менен жуулат. Алар таратылардын алдында тазаланат. Картошка, сабиз, кызылча чоңдугуна жараша сорттолуп, чириктери ыргытылат. Жаш сабиз менен кызылчанын сабактары кесилип ташталат. Андан кийин тамыр жемиштер кол менен жуулат, арчылат, анан кайрадан жуулат. Баш пияз сорттолот. Учу жана асты кесилет. Кургак кабыктары арчылып, пияз муздак сууда жуулат. Пияз жылуулук менен иштетилердин дал алдында кесилип туугуралат. Анткени ал тез эле солуп, эфирдик майлар учуп кетет. Жаңы бадыраңдар чоңдугу боюнча сорттолот. Жуулуп, кабыгы арчылат. Күнөсканада өстүрүлгөн жана эрте бышкан бадыраңдардын кабыгын арчыбай, учтарын эле кесип койсо болот. Помидорлор чоңдугу боюнча сорттолуп, чирип же эзилип калгандары ыргытылат. Андан кийин жуулуп, сабагынан түбү кесилет. Петрушка, укроп же салат жалбырагы карап текшерилет. Бузулуп, саргарып, соолуп калгандары ыргытылат. Андан кийин жашыл чөп муздак сууга салынат. Бир нече жолу көп көлөмдөгү суу менен жуулуп, аккан суу менен чайкалат. Жылуулук менен иштетилбей турган салаттарды жасоо үчүн колдонулган чийки жашылчалар менен чөпөр алдын ала тамак тузунун 10% эритмесинде чыланып, аккан сууда чайкалат. Буурчактар, төө бурчак, көк бурчак жана жасмык терилип тазаланат. Жуулат жана муздак сууга чыланат. Чылаганда суунун көлөмү 1 кг азыкка 2-3 литр болуусу тийиш. Төө бурчак менен жасмык 5-8 саат, ал эми көк буурчак 3-4 саат. Буурчактарды ысык сууда да чыласа болот. Анда иштетүү убакыты 2 эсеге кыскарат. Жумуртканы атайын бөлүнгөн жерде иштетет. Ал үчүн маркировкаланган өзүнчө идиш колдонулат. Идиштер иштетүү түрүнө жараша маркировкаланат. Биринчи иштетүү, экинчи иштетүү, үчүнчү иштетүү, таза жумуртка. Идиштерди колдонулган каражаттын концентрациясын көрсөтүп, кошумча маркировкалоо да мүмкүн. Жумуртканы иштетүү төмөнкү ыраттуулукта толугу менен эритмеге чөмүлтүү аркылуу жүргүзүлөт. Биринчи иштетүү 5-10 мүнөт кальцийленген соданын 1-2% 1 литр сууга 20 грамм жылуу эритмесинде. Экинчи иштетүү 5 мүнөт хлораминдин 0,5% 1 литр сууга 5 грамм 1 чай кашыгы хлорамин эритмесинде же 2% 1 литр сууга 20 грамм хлордук акиташтын эритмесинде. Үчүнчү иштетүү 5 мүнөттөн кем эмес аккан сууда чайкоо
жана маркировкаланган таза идишке чыгаруу. Кабыгы жарык жумурткалар санитардык иштетүүгө алынбайт. Жумуртканын иштетүүсүн жүргүзгөн ишчилер таза санитардык кийим кийип, колдорун самын менен жууп, дезинфекциялоосу шарт. Ал эми азыр мен сиздерге азыктарды негизги формаларга кесүү жөнүндө айтып берейин. Кеңири тараган формаларга төмөнкүлөр кирет. Таякча, төрт кырдуу тилим, чоң, орточо, кичинекей кубик, тегерекчелер, кесинди жана тилим. Таякча кеңири билинген форма болуп саналат. Картошка, сәвис, кызылча, баш пияз жана ак капуста таякча формасында тууралат. Бул форма эт менен жасалган тамактарга гарнир даярдоодо, шилер, борчтор жана рассольниктер үчүн колдонулат. Азыкты таякча формасында кесүү үчүн төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл. Азык адегенде жука пластиналарга кесилет. Андан кийин пластиналар таякчаларга тууралат. Баш пияз менен капуста адегенде туурасынан кесилет. Андан кийин таякчаларга тууралат. Таякчанын калыңдыгы кошула турган тамактын түрүнө жараша болот. Төмөнкү тамактар үчүн картошка, сәвис жана эт төрт кырдуу тилимге кесилип тууралат. Суюк тамактар, борчтор жана жашылча кошулуп жасалган сорполор. Азык адегенде калың пластиналарга кесилет. Андан кийин пластиналар төрт кырдуу тилимге кесек таякчаларга окшотуп тууралат. Сәвис, картошка, баш пияз, ак капуста жана эт кубик формасында тууралат. Бул форма суюк тамактарга, шийлерге жана ысык тамактар үчүн гарнирлерге ылайык болот. Кубик формасында тууроо үчүн азыктар адегенде пластиналарга кесилет. Пластиналар төрт кырдуу тилимдерге, андан кийин кубик формасында тууралат. Тамактардын түрлөрүн жасоодо ар түрдүү чоңдуктагы эң майдадан кесек кубиктерге тууралган азыктар колдонулат. Майда кубиктер салаттарды жасоодо колдонулат. Орточо жана кесек кубиктер биринчи, экинчи тамактарды жана гарнирлерди жасоодо колдонулат. Ал эми эт, мисалы пловко, кесек же орто кубиктерге тууралат. Тегерекче формасында чийки да, бышкан да азыктар тууралат. Көпчүлүк учурда картошка, сәвис жана бадыраң бул формада тууралат. Тууроо төмөнкүдөй аткарылат. Адегенде картошканын же тамыр жемиштин кабыгы арчылат. Андан кийин жашылчалар цилиндр формасына келтирилип, тегерекчелерге тууралат. Тегерекчелер бирдей болуусу үчүн бирдей чоңдуктагы жашылчаларды тандоо зарыл. Кесинди формасында адатта кызылча, сәвис жана картошка тууралат. Бул формада чийки да, бышкан да азыктар түрдүү тамактарды даярдоо үчүн тууралат. Тууроо төмөнкүдөй аткарылат. Жашылчалар чоңдугуна жараша узунан 2 же 4 бөлүккө бөлүнөт. Андан кийин ар бир бөлүк кесиндилерге тууралат. Кесиндилер демдеп же кактап бышырылган тамактар үчүн абдан ыңгайлуу. Тилим формасында тууралган азыктар негизги тамактарды жана эттен жасалган тамактарга гарнир жасоодо колдонулат. Тамыр жемиштерди тилимдерге тууроо үчүн адегенде алар туурасынан кесилет. Андан кийин азыктын бөлүктөрү узунан бир нече жолу кесилет. Андан кийин азыктын бөлүктөрү узунунан бир нече жолу кесилет. Чоңдугуна жана жасала турган тамактын түрүнө жараша баш пияз менен картошка 4 же андан көп бөлүккө бөлүнөт. Чакан квадрат жана чакмактарга тууралган азыктар түрдүү суюк тамактардын жана борчторду жасоодо колдонулат. Ак капуста бул формада тууралат. Капустанын жалбырактары 2-4 бөлүккө бөлүнөт. Андан кийин бөлүктөрү чакан квадраттарга тууралат. Шакек жана шакекчилер. Жашылчаларды тууроонун бул түрү баш пиязды тууроо үчүн өтө ыңгайлуу келет. Бул баш пияз тууроонун кеңири колдонулган түрү. Адегенде пияз туурасынан тегерекчелерге кесилет. Андан кийин тегерекчелер шакекчелерге бөлүнөт. Жарым тегерекчелер төмөнкүдөй тууралат. Адегенде пияз узунунан 2ге бөлүнөт. Андан кийин алар туурасынан тууралып, жарым тегерекчелерге бөлүнөт. Ал эми азыр болсо азыктарды жылуулук менен иштетүү жөнүндө кеп салалы. Мектеп ашканасындагы тамактарды
Бир жагынан диетикалык деп дагы эсептесе болот. Мектеп окуучулары үчүн тамактарды жасоодо чийки азыктарды негизги ыкма менен жана фритюрада кууруу сыяктуу ашкере жылуулук менен иштетүү ыкмалары колдонулбайт. Балдардын организми үчүн сиңирүүсү оор азыктар рациондон алынышы зарыл. Мындай азыктарга козу карын, ышталган чийки гастрономиялык азыктар жана колбасалар кирет. Тамактарды жасоодо азыктык заттардын максималдуу санын сактап калууну, камсыз кылган мелүүн жылуулук менен иштетүүнү колдонуу зарыл. Азыктарды сууда бышыруу жана демдөө тамактарды балдардын организми жакшы сиңире турган жылуулук менен иштетүү ыкмалары болуп саналат. Ошентип мектеп окуучуларынын тамактануусунда бышыруу негизги жылуулук менен иштетүү ыкмасы болуп эсептелет. Мындай бышыруу процессинде азыктар суу, сүт, сорпо сыяктуу суюктардын ичинде бышат. Тамактарды бул ыкма менен жасоодо тамактын суюгу жана коюусу бирдей болуш кажет. Азыктар төмөнкүдөй бышырылат. Адегенде суюктук кайнатылат. Андан кийин от азайтылып, суюктук тамак бышканга чейин жай кайнатылат. Жашылчалар бышканга чейин кайнап жаткан сууда кайнатылат. Андан кийин мискей плитадан алынат. Суусу милдеттүү түрдө төгүлөт. Бул азыктардагы минералдык туздардын жана витаминдердин сууга өтүп кетүүсүн алдын алат. Мектеп окуучуларынын тамактануусун камсыздоодо жылуулук менен иштетүүнүн кандай айкалышкан ыкмалары колдонулат. Албетте бул кактап бышыруу, сууда бышыруу жана демдөө. Кактап бышыруу көпчүлүк учурда алдын ала жылуулук менен иштетилген азыктардын кыртышын бир аз кууруу үчүн же болбосо кээ бир тамактарды, мисалы натуралдык котлетларды толук бышыруу үчүн аткарылат. Бирок кээ бир азыктардын түрү, мисалы балык чийкилей эле кактап бышырылат. Кактап бышырууда жумуртка, сүт, соустар сыяктуу кошулма азыктар колдонулат. Бышыруу азыкты аз өлчөмдөгү суу менен толук даярдыкка жеткирүүнү билдирет. Жасала турган тамакка азыктын көлөмүнөн 1/3 түзгөн өлчөмдөгү суу куюлуп, капкагы менен жабылып ысытылат. Демдеп бышырганда азык алдын ала эки жагынан тең кыртыш пайда болгонго чейин куурулат. Андан кийин атайын терең идишке салынат. Демдөөнүн эки жолу бар. Биринчиси, гарнир үчүн колдонулган жашылчалар эт менен чогуу демделет. Экинчиси, эт өзүнчө, жашылчалар өзүнчө демделет. Даяр тамактын даамын жана ароматын күчөтүү үчүн бышарга 15 мүнөт калганда тамакка татымалдар кошулат. Азыр мен сиздер менен чакан бир сыр бөлүшкүм келет. Этте көбүрөөк азыктык заттарды сактап калуу үчүн төмөнкүлөр сунушталат. Эт чала бышканга чейин демделет. Андан кийин көп убакыт жылуулук менен иштетүүнү талап кылган жашылчалар кошулат. Андан кийин гана тез бышуучу жашылчалар кошулат. Эми мен сиздерге жылуулук менен иштетүүнүн кошумча ыкмалары жөнүндө айтып берейин. Аларга пастерлөө, бланширлөө жана чакан көлөмдөгү сууда бышыруу кирет. Пастерлөө бул жылуулук менен иштетүүнүн алдында азыкты жылытуу. Азыктар бир аз өсүмдүк майы менен же ансыз пастерленет. Негизинен пияз менен сабиз пастерленет. Кээде унду дагы пастерлесе болот. Айрым учурларда унду пастерлөө милдеттүү түрдө аткарылышы зарыл. Анткени температурага жараша ундун өңү менен даамы өзгөрөт. Пастерленген ун суюк тамактарга, сорполорго жана соустарга коюлатыш үчүн кошулат. Жашылчаларды чакан көлөмдөгү сууда бышыруу төмөнкү ыраттуулук боюнча аткарылат. Адегенде пияз 2-5 мүнөт бышырылат. Андан кийин сабиз кошулуп, мезгил менен аралаштырылат. Жашылчалар толук бышканга чейин отто кармалат. Жашылчалар өтө кургап кетпөөсүнө көңүл буруу маанилүү. Бланширлөө, башкача айтканда азыктын үстүнө 1-3 мүнөткө чейин кайнак суу куюу.
Бланширлөө азыктардын кийинки механикалык тазалоосун жеңилдетип, ачуу даамын кетирет.